Саламатсыздарбы? Кутман күн. Бул Улуттук банктын түз эфири. Ар бейшембиде жолугушкандай дагы бүгүн түз эфирге чыктык. Аты жөнүм Асель Акматалиева. Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ага чейин бизге кишилер дагы көбөйгүчө биз теманы тааныштырып өтсөм, негизи эле Кыргызстанда көпчүлүк коммерциялык банктар ислам принциптери боюнча каржылоо системасын киргизип жатат да. Ошондо ар бир жаран өзү чечет да, же кадимки түрдө кредит алат, же болбосо ислам принциптери боюнча каржылоо алат. Бүгүн биз Кыргызстанда ислам принциптерин каржылоо боюнча кандай өнүгүп жатат, ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. 1 мүнөттөн кийин бизге спикерибиз да түз байланышка чыгат, андыктан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыңар. Урматтуу биздин интернет колдонуучуларыбыз, буга чейин айтып кеткендей эле бизге спикерибиз түз байланышка чыкты. Тааныштырып өтсөм, Самара Майташева, Улуттук банктын ислам финансылык продуктулар бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы, Самара айым? Саламатсыңар. Түз эфирибизге кош келиптирсиздер. Жана дагы бир жолу кайталап кетем, урматтуу биз бүгүн Кыргызстанда ислам принциптери боюнча каржылоонун өнүгүшү тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгер сизде ушул темага болсо, кандайдыр бир суроолор болсо, узатсаңыздар болот. Биздин коногубуз жооп бергенге аракет кылат. Самара айым, биринчи суроо ушундай. Негизи ислам принциптери боюнча каржылоо деген түшүнүк бар. Ошондой эле ислам банкинги бар. Ушул түшүнүктөр тууралуу кененирээк чечмелеп берсеңиз. Ислам каржылоо принциптери бул Ислам банкы өз операциясын жүргүзүп жатканда колдонулуучу эреже болуп саналат. Мисалы биз билгендей, Ислам банкында кепилденген, гарантияланган пайыздарды төлөөгө жол берилбейт жана андай пайыздарды да алууга болбойт. Ошондуктан Ислам банктары операцияларды өнөктөштүктүн негизинде же ижаранын негизинде же болбосо алып сатуунун негизинде өткөрүшөт. Эми ушул ар бир операциянын өз эрежеси бар. Бул эреже эл аралык уюмдар тарабынан коюлат жана ошол ислам каржылоо принциптери деп аталат. Түшүнүктүү. Негизи статистикага токтолсок, азыркы кезде ушу Кыргызстанда ислам принциптери боюнча каржылоо кандай өнүгүп жатат? Ислам каржылоосу боюнча атайын статистика жүргүзүлөт. Жана ал статистикага таянсак, өлкөбүздө ислам каржылоо принциптери боюнча операциялардын өнүгүшү бар деп далил айта алабыз да. Мисалы 23-24 жылдары ислам каржылоосу бир ирет өнүгүп өсүп келген. Мисалы 23-жылдын аягына 6 миллиард сом каржылоо берилсе, 24-жылдын аягына 9 миллиардтан ашык каржылоо берилген. Эми 25-жылдын 6 ай ичинде андай каржылоонун көлөмү 13 миллиарддан ашык берилген да. Мындан тышкары быйыл, мисалы банктарга токтоло кетсек, өлкөбүздө бир толук кандуу ислам банк бар. Жана мындан тышкары 5 банк өз терезелерин ачып элге кызмат көрсөтүп жатышат. Буга чейин бизде жол эрежени 09 деген көрүүчүбүз сурап атат да, кредит кантип алсам болот, жеке ишкеримин 1 миллион. Негизи эле бул кредит жөнүндө болуп атат да, ислам принциптери боюнча бул кредит деп аталбайт да, деги эле ошо ишкерлерди колдоо боюнча ушундай бир каржылоо алыша алабы? Ооба, албетте. Эгерде биздин кардарлар же болбосо ишкерлер өз ишин өнүктүрүүгө каржылоо алабыз дешсе, анда алар атайын бир ислам терезеси бар банктарга кайрылса болот. Андай банктардын тизмеги биздин Улуттук банктын расмий сайтында бар. Ошол жерден контакттарын карап алып кайрылса болот. Негизи эле ошого да токтолуп кетсеңиз, ислам
принцибинде мисалы кредит берилбеш керек, каржылоо кандай түрдө, эмне үчүн каржылоо деп аталат, кандай түрдө берилет, бир максатка берилет, ошол өзгөчөлүгүнө токтолуп кетсеңиз. Ислам каржылоосунун кредиттен айырмаланган бир нече өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчөлүктөр бүтүмдөрдөн бир бүтүмдөн экинчи бүтүмгө мындай айырмаланат да. Мисалы, биздин өлкөдө мыйзамга ылайык онго жакын ислам бүтүмдөрүн колдонсо болот. Бирок биздин банктар негизинен мурабаха деген бүтүмдү колдонуп келет. Анткени бул аябагандай универсалдуу бүтүм болуп эсептелинет. Мисалы, биздин керектөөбүзгө же бизнес чөйрөгө же болбосо үй сатып алуу ипотекага мындай аябай колдонулушу ыңгайлуу да. Мисалы, ошол эле мурабаханы алсак, анын негизинде сатып алып, сатып берүү схемасы орноштурулган. Жана дагы мисалы шарика же болбосо мудараба деген келишимдер бар. Булар болсо өнөктөштүк келишимдер болуп саналат. Мында көбүнчө банк өзүнүн кардары менен бизнес партнер катары чыгып, кандайдыр бир бизнес идеяны же болбосо бир тараптагы жумушту чогуу алып кетишет. Ушуну менен ислам каржылоосу кадимки кредиттен аябай эле айырмаланат да. Анткени кредит көбүнчө акчалай түрүндө адамга же ишкерге берилет. Ислам банкингинде болсо бул же өнөктөштүк же болбосо реалдуу товар. Рахмат. Эгер түрлөрүнө дагы токтолмокчубуз, эгер буга чейин статистиканы да айтып кеттиңиз, анан отчетторду карасак дагы акыркы 2 жылда ислам принциптери боюнча каржылоонун көлөмү кескин өскөнү байкалат да. Буга сиздин оюңузча кандай факторлор таасирин берүүдө? Ислам банкингинин өсүшүнө негизи эле бир нече фактор таасир эткен. Эң негизгиси бул биздин калктын жана бизнестин ислам банкингине болгон ишенимдүүлүгүнүн өсүшү деп ойлойм. Экинчи фактор, мен жана жогоруда айтып кетпедим беле, биздин ислам банктардын саны өсүп келатат деп. Демек, бул финансы кредиттик системасындагы катышуучулардын дагы кызыгуусунун көбөйүп өсүшүн далилдейт да. Демек, бүгүнкү күндө ислам банкингинин жүргүзүү эрежелери жана талаптар аябагандай эле мындай ыңгайлуу жана кызыктуу деп эсептейм. Түшүнүктүү. Кыргызстанда айтып кеттиңиз, банк, коммерциялык банктардын ичинен 5 банк колдонулат. Ал эми ошо микрокредиттик компаниялар боюнча абал кандай ушул каржылоо боюнча? Микрокредиттик компаниялардын ичинде да ислам банкингин колдонгон компаниялар бар. Бүгүнкү күндө алардын саны негизинен 11. Анын ичинде кредиттик союз да бар, микрокредиттик агенттик да бар, жана микрокредиттик компаниялар да бар. Бул уюмдардын каржылоо көлөмүн айтып кетсем, каржылоо көлөмү деле өсүп келатат жылдан жылга. Бирок банктарга окшоп мындай аябагандай чоң темп менен өскөн жок да. Анткени уюмдардын өзгөчөлүгү банктардан айырмаланып, булар мындай көп чоң эмес жана региондордо жайгашкан уюмдар. Демек, каржылоонун көлөмү боюнча баары бир коммерциялык банктар алдыда турат экен, Ооба, анткени банктар өздөрү көлөмү боюнча чоң, ислам каржылоосу да банктардыкы көбүрөөк. Эгер ошо тактоочу суроо берип кетсе, ушул кайсы банк алдыда турат, же биз аны айта албайбызбы? Жок, бүгүнкү күндө биз антип айтууга Болбойт.
укугубуз жок деп ойлойм. Анткени баардык банктар эле ооба улуттук банктын лицензиясынын алкагында операцияларын жүргүзүп келет. Ал эми көлөмү болсо алардын бизнес стратегиясынан жана бизнес мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды. Буга чейин дагы козгоп кеттиңиз, ислам каржылоо принциптеринин кайсы түрү биз Кыргызстанда жайылган. Негизи эле айтып кетсеңиз, ошо ислам банкинги боюнча негизи эле каржылоонун кандай түрлөрү бар? Анан Кыргызстанда кайсынысы жайылган, бирок дагы кайсынысын жайылтса болот да? Дүйнөдө негизи эле көптөгөн стандарттар, көптөгөн операциялар ислам каржылоосу боюнча жүргүзсө болот. Биздин өлкөдөгү мыйзамга ылайык андай операциялардын саны 10го жакын. Бирок биздин коммерциялык банктар негизинен мен жогоруда айтып кеткендей мурабах операциясын сунуштап келишет. Анткени мурабах операциясы техникалык жактан аябай мындай жеңил өткөрүлүүчү операция болуп эсептелинет жана кардар үчүн аябагандай мындай жеңил мындай түшүнүгүнө аябай жеңил жатат да ошол операция. Жана бул мурабаханын өзгөчөлүгү болуп, мурабаха менен ар тараптуу жактарды жапса болот. Мисалы мен айтып кетпедим беле, ипотека, бизнес же болбосо керектөөчүлөрдүн кандайдыр бир мындай потребительский деп коет го цели, ошондойлорду ооба, ошондойлорду жапса болот, максаттарды. Ооба, бирок биз улуттук банк түшүнөбүз, бул жалаң гана бир мурабаха менен сектарды өнүктүрбөстөн башка операцияларды да банктар жүргүзүш керек. Ошондуктан биз убакыт өткөн сайын укуктук ченемдик актыларды кайрадан карап чыгып, аларды жакшыртып, үзгүлтүксүз түрдө жумуш жүргүзүп келебиз. Мисалы азыр коомдук талкууда Вакала Белистисмар деген жаңы банктык продукт талкууга жайгаштырылган. Бул деле дүйнөлүк деңгээлде аябагандай популярдуу продукт болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз ушул продукту изилдеп, биздин финансы кредиттик уюмдарга сунуштоону чечтик. Азыр талкуу жүрүп жатат. Ошол сектордон кандайдыр бир сын пикирлер же сунуштар келип түшсө, ошолорду эске алып, мындан ары жылдырайлы деп атабыз. Бул дагы ислам принциптери боюнча каржылоонун түрүнө киреби? Вакала Белистисмар негизи каржылоого эмес, депозит операциясына кирет. Калктан акчаны тартуу жана иштетүүгө багытталган. Бирок ислам каржылоо принциптери боюнча иштеген банктар негизи эле айтып атпайбы, мындай көп эле айтып калышат да, каржылоо акчасы көбүрөөк болсо деп. Ошондуктан бул ошол Вакала Белистисмар продукту банктар арасындагы финансылык жайгаштырууга да арналган да. Мисалы бир банк экинчи банктан каржылоону ушул продукту колдонуп ала алат. Самарайым айтсаңыз, негизи эле ошо Кыргызстанда ислам принциптери боюнча каржылоонун өнүгүшүнө улуттук банктын орду кандай? Кантип өнүктүрөт? Улуттук банктын бирден бир эң негизги милдеттеринин бири бул банктын стабилдүүлүгүн коргоо жана камсыз кылуу. Ушуга карата биз көптөгөн укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгабыз. Атайын мыйзамдык базаны даярдайбыз. Ислам каржылоо принциптери болсо ошол банктын стабилдүүлүгүнө арналган дагы бир инструмент болуп эсептелинет. Ошондуктан улуттук банктын ролу бул укуктук чөйрөнү түзүү жана ушул ислам каржылоо принциптеринин, ислам банктарынын стабилдүүлүгүн контролдоо жана ага көз салуу.
Мгм. Түшүнүктүү. Бизде комментарийлер бар экен. Нурбекович, Гүлдар Бешкемпирова улуттук банктамын деп элди алдап жатат дейт. Урматтуу биздин колдонуучу, улуттук банктын өкүлү эч качан жарандарга телефон чалбайт. Сиз бул жактан сураганыңыз туура болду. Анан бул менен эле чектелбестен сөзсүз түрдө ушинтип сиздерге чалган адамдарды каяктамын десе сайттагы расмий номерлерди алып текшериңиздер керек да. Бул алдамчылар болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле буга чейин дагы вакансиялар боюнча дагы маалымат суроо болуп кетти. Улуттук банк вакансиялардын баардыгын өзүнүн расмий сайтында жана НБКР KG деген ушул Instagram, Facebook баракчаларыбызда жайгаштырабыз. Андыктан карап тургула. Эгер ошого туура келсеңиздер, конкурстар ачык айкын өтөт да. Анда Самара айым, урматтуу көрүүчүлөр, биздин темабыз ушул ислам принциптери боюнча каржылоо болуп атат. Жана сизге акыркы суроо бергим келет да. Негизи ушу келечектеги пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, жана жаңы продуктуларды киргизүү боюнча кандай пландарыңыз бар? Мгм. Негизи эле биздин өлкөдө ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү улуттук банктын пландарында гана эмес, биздин кабинет министринин да иш пландарында көрсөтүлгөн. Демек, биздин бүт иш аракеттер ошол стратегиялык пландардын алкагында жүргүзүлөт. Мында белгилей кетчү нерсе, ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү үчүн 2023 жылы атайын бир ислам платформасын өнүктүрүү деген чоң концепция кабыл алынган. Анда улуттук банктын жана башка кабинет министрлеринин өкүлдөрүнүн ар кандай пландары жана атайын иштери киргизилген. Ошого байланыштуу, мисалы, мен жогоруда айтып кетпедим беле, Вакала-Билисти Smart деген бир депозиттик продукту иштеп чыктык. Ушул продукт атайын бир чоң ушул ислам концепциясын өнүктүрүүгө жана аны аткарууга багытталган жана арналган. Мындан тышкары, мисалы, биздин азыр карообузда ислам банкында иштеген шариат кеңешине жана ислам терезелерине атайын бир лицензия алууга жана жаңы продукттарды киргизүүгө биздин талаптарды кайрадан бир карап чыгуу жана аларды оптималдаштыруу десем болот. Мына жакындагы планыбыз ушундай. Жана буюрса, мына Вакала-Билисти Smart'дан кийин дагы бир жакшы продукт каралып жатат. Бул деле Мурабахадай балким жакшы өнүгүп кетет деп ишенебиз. Бирок ал продуктту жакынкы арада коомдук талкууга чыгаргандан кийин кененирээк айтып кетет элем. Анда пландарыңыз көп экен. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анда Самара айым, мындан ары түз эфирибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке, и мы разговариваем на тему развития исламских принципов финансирования в Кыргызстане. Разрешите представить нашего гостя. Это Самара Майташева, начальник отдела исламских финансовых продуктов Национального банка. Здравствуйте еще раз, Самара Назарбековна. Здравствуйте. И так, первый вопрос. У нас есть такие понятия, как исламские принципы финансирования, также есть исламский банкинг. Расскажите об этом подробнее. Что это такое? Хорошо. В нашей стране, как мы все знаем, параллельно, традиционному банкингу развиваются исламские принципы финансирования, или, как мы говорим, исламский банкинг. И все мы знаем, что в исламском банкинге наложен запрет на получение и выплату гарантированных процентов по банковским продуктам. Поэтому исламские банковские продукты, они предоставляются по особым условиям,
которые прописаны в специальных стандартах. И вот эти вот как раз-таки условия и правила, они называются исламскими принципами финансирования, Мгм. которыми исламские банки обязаны руководствоваться, ну, наряду с нашим местным банковским и общегражданским законодательством. Мгм. А как сейчас развивается исламский банкинг в Кыргызстане? Есть ли у вас статистика? Да, Национальный банк на постоянной основе ведет статистику относительно того, как развивается исламский банкинг. И вот если посмотреть на последние годы, например, с 2023 года, тогда объем финансирования по исламским принципам был чуть больше 6 миллиардов сом. В 2024 году объем такого финансирования достиг 9 миллиардов. И вот сегодня, в 2025 году, за первое полугодие 2025 года, объем финансирования по исламским принципам составляет более 13 миллиардов сомов. Это достаточно таки хороший, стабильный рост, показатель, да, исламских банков. Мгм. И здесь, наверное, следует сказать, что рост, наверное, обусловлен и увеличением количества участников, да, то есть если ранее там было небольшое количество банков, это вот, то на сегодняшний день это один полноценный исламский банк и также 5 коммерческих банков, которые имеют свои исламские окна. Мгм. А в- где можно найти список этих банков? Мгм. Если, Националь- допустим, хотят они взять финансирование. Мгм. Наши граждане, население, которые будут заинтересованы в получении услуг по исламским принципам финансирования, могут посмотреть на сайте. Есть специальный перечень банков, которые имеют специальную лицензию разрешения Национального банка на проведение таких операций. Мгм. А вы сейчас рассказали именно в сфере коммерческих банков, да, развития. А как обстоит ситуация с микрофинансовыми компаниями в сфере исламского банкинга? Мгм. Согласно нашему законодательству, небанковские финансово-кредитные организации также имеют право проводить операции по исламским принципам, и они их успешно проводят. На Мгм. сегодняшний день количество финансово-кредитных организаций, которые проводят операции по исламским принципам, 11. Мгм. Есть и кредитный союз, и микрокредитные агентства, и микрокредитные компании. Рост финансирования вот, небанковского финансово-кредитного сектора также имеет положительную динамику, но не в таких масштабах, как финансирование в банковском секторе. Мгм. Допустим, если в конце 2023 года финансирование небанков составляло 1,5 миллиарда, да, то, допустим, в конце 2024 года это 1,8 миллиард сомов. То Мгм. есть динамика тоже положительная. Мгм. А какие виды вообще финансирования по исламским принципам существуют и какие из них, какие виды распространены в нашей стране? Мгм. Стандарты шариата на самом деле устанавливают большой перечень банковских операций, банковских услуг. И в нашей стране вот из этих всех стандартов адаптированы наиболее популярные, наиболее такие подходящие 10 продуктов, да, 10 стандартов. Они все доступны для проведения коммерческими банками. Единственное, наверное, здесь следует отметить, что на сегодняшний день все равно среди коммерческих банков наиболее популярным продуктом является продукт Мурабаха, да, это продукт финансирования. Мгм. И это связано с тем, что Мурабаха, она по своей сути достаточно проста в техническом ее исполнении, да, со стороны коммерческого банка и очень легка в понимании, доступна, да, в понимании для потребителей финансовых услуг. Кроме того, этот договор, продукт Мурабаха,
может покрыть многие сферы деятельности. Например, это и бизнес, и потребительское финансирование, да, допустим, ипотека та же. Мгм. Поэтому я думаю, вот популярность Мурабах в нашей стране связана с этим. Мгм. А какую роль играет Национальный банк в развитии исламских финансовых продуктов? Мгм. Ну, главная задача, одна из главных задач Национального банка — это все-таки обеспечение стабильности банковской системы. И когда мы говорим о развитии исламских принципов финансирования, мы все-таки используем исламские принципы финансирования, наверное, как один из инструментов, направленных на развитие и поддержание той же стабильности банковской системы через установление соответствующей нормативной базы, соответствующего регулирования и как бы обеспечение, да, нашего населения а, альтернативным видом банковских услуг. Потому что исламские принципы финансирования на сегодняшний день все-таки, конечно же, рассматриваются как альтернатива традиционному банкингу, к которой могут обратиться вот та часть населения, которая, допустим, считает, что пока вот за традиционными услугами она обращаться не будет. Мгм. А можно ли сказать, что вы же сказали, что на данный момент только в Кыргызстане один вид, да, финансирования по исламским принципам развит. Национальный банк может стимулировать развитие других 9 видов исламских продуктов. Мгм. Мурабаха — это не единственный продукт, он наиболее популярный. Потому что, М, допустим, за последнее вот время мы выдали коммерческим банкам разрешение и на другие виды продуктов, такие как истесна, Иджара Мунтахия, Битамлик, м, сервисы Джара, да. Но просто Мурабаха, она так, наиболее популярная среди населения и среди коммерческих банков. И мы, как регулятор, конечно же, понимаем, что для того, чтобы обеспечить спрос населения в банковских услугах, все равно необходимо стимулировать банки к тому, чтобы предоставлялся максимально широкий, да, спектр вот таких операций. мгм, Для этого, конечно, мы на постоянной основе пересматриваем нашу нормативную базу, требования с учетом мировых тенденций, мировых стандартов, практики. И вот на сегодняшний день на сайте Национального банка мы разместили проект нормативного документа, который направлен на то, чтобы банки начали развивать новый продукт, который называется Вакала Белистисмар. мгм, Этот продукт, он, как правило, используется в качестве депозитного продукта, да, для того, чтобы все-таки привлечь и призвать население сберегать свои денежные средства правильно, но и также с учетом того, что коммерческие банки нуждаются в дополнительных ресурсах. Вот этот продукт мы разработали таким образом, что он будет использоваться как инструмент межбанковского размещения. И мгм. я надеюсь, будут такие хорошие отклики от сектора. И вот с учетом их предложений мы продукт как бы внедрим. Мгм. И у меня последний к вам вопрос. Поделитесь своими планами, да, что еще планируете в плане развития исламских принципов финансирования в Кыргызстане? В данном случае следует отметить, что развитие исламских принципов финансирования на сегодняшний день — это задача не только Национального банка, да, но также Кабинет министров очень заинтересован в развитии исламских принципов. Поэтому на страновом уровне приняты планы а, и стратегии. И вот одна из таких стратегий называется концепция развития исламской экономической платформы. Она Мгм. была принята в 2023 году и была как раз-таки направлена на то, чтобы объединить усилия всех заинтересованных ведомств, в том числе и Национального банка, для того, чтобы
развить исламские принципы в полной мере. Мы, когда ставим свои краткосрочные и среднесрочные планы, мы, конечно же, руководствуемся данной концепцией. И вот тот продукт, который я выше назвала, Вакала Билистисмар, он как раз-таки разработан в рамках реализации данной концепции. Помимо указанного продукта у нас есть планы по оптимизации требования Национального банка в части деятельности шариатских советов при коммерческих банках исламских и в части доступа исламских окон к получению разрешения на проведение исламских банковских операций. Это вот если то, что говорить про краткосрочные наши планы. Мгм. Спасибо вам большое. Мы благодарим вас за подробную информацию. Наше время подходит к концу. Уважаемые наши подписчики, мы обязательно сохраним этот эфир. И если у вас будут вопросы, пишите под этим видео. Мы постараемся вам ответить. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.